Бишкек шаарынын Каражыгач конушуна жаратылыш газы берилди. Жалпы 8 миңден ашык калкы бар конуштун жарымынан көбү көгүлтүр от алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Калкты жаратылыш газы менен толук камсыз кылуу үчүн жаңы көзөмөлдөөчү пункт курулган. Бүгүн 70 бүлөнүн кожойкелери кечки тамакты көгүлтүр отко бышырышты. Маалыматтарга караганда 2030 жылга чейин өлкөнүн калкын газ менен камсыз кылуучу 3 эсеге көбөйтүү пландары бар. Өлкөнү газдаштыруу тууралуу Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. 2016 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын 10 жаңы конушу газдаштырылды. Кезекте Каражыгач конушу. Каражыгач конушунда жалпысынан 8 миңден ашык калк жашайт. Учурда алардын жарымы газ алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Жалпысынан Каражыгач конушуна 30 чакырымдан ашык газ түтүкчөлөрү коюлган. Көгүлтүр от эң эле биринчи Нургүл Султанованын үйүнө кирди. Ал газга чай кайнатып, иш-чарага келген конокторду тосту. Каражыгач конушунда 10 жылдан бери жашайбыз. Буга чейин электрический плиталарды колдондук, анан газ баллондорду колдонуп келдик. Эми газ келгенден бери газ колдонуп атабыз. Негизи аял кишиге өтө эле ыңгайлуу болот экен. Эми буюрса отоплениени дагы газга кошолу деп пландап атабыз да. Жаратылыш газынын келиши менен тургундардын күнүмдүк тиричилиги жеңилдеди. Эң эле биринчи кезекте электр энергиясына күч келбей турган болду. Мурун биз газ баллонду сатып алат элек 500 сомго. Ушул бир пакет эле түгөнүп калат эле. Анан ток плита менен жагат элек. Ток плита жакканда тиги светке нагрузка берет эле. Бул дагы Кыргызстандын өнүгүп аткан демилгези катарында көрүнүш катталып атат. Жакшы болду, электр энергияга бир аз үнөмдөө болду. Ири конуштарды газдаштыруу Газпром Кыргызстан ишканасынын инвестициялык программасынын негизинде ишке ашты. Биздин пландарыбызда 2018 жылдын аягында Бишкек шаарынын жана Чүй областындагы бир 100 миңден ашык тургундарына газ берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. 2017-2018 жылдык программасынын ичинде андан ошо Бишкек шаары жана Чүй областынын тышкары Ош областынын Жапалак айылына газ түтүктөр жумуштары өткөрүлүп бүтүп атат. 2018 жылы буюрса аякка да газ беребиз. Азыр Кыргызстан калкынын 26% жаратылыш газ менен камсыз болгон. Газпром Кыргызстан ишканасынын стратегиялык программасына ылайык 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 60%га чейин жеткирүү каралган. Актилек Гүлжигит кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.